Проект боюнча зона отдыха бир жигит менен көрүштүм. Полный ушу бизнес план жасап берем, жер таап берем, государственный разрешениясындагы алып беребиз деп, жардам беребиз дешти. Барып көрүп сүйлөштүм, анан кийин өзү негизи айтты, инвестиция вообще тартыш кыйын деди да. Көбүнчө инвестициялар тааныштар, туугандар же болбосо ушундай чогуу иштешип, через кого табышат дейт да. Мындай жөн эле проект жазып инвестиция тапкан өтө кыйын, андай практикада болгон эмес деди да. Биринчи мен сунуштадым, кел партнер бол. Ушул туризм боюнча бизнеске партнер бол, мага сага окшогон билген, ушул жакта разбираться эткен. В любом случае адам керек десем, кызыкпады да. Жок, кызыкпайм деди. Сизге жөн гана бизнес план жазып берейин деди. Канча болот десем, $1700 деди да. $1700. Эми албетте менде деле тажрыйба бар, бизнес план боюнча, анан көп бул маалыматтар бар да, анан макул ойлоноюн дедим. Себеби $1700 бизнес план үчүн менимче өтө кымбат. Ким бизнес план жазат, жазып көргөн же билет, тааныштар бар, бизнес план жаза тургандар болсо, мага WhatsApp номерлерин калтырып койгулачы. Менимче бизнес план где-то $500-600 тегерегинде болот го дейм да. Анан бизнес пландын өтө детальный жазыштын кереги жок деп ойлойм. Бизнес план өтө детальный, бүт сметанан ийне жибинече жазыштын кереги жок. Инвестиция эмне үчүн тартылат? Инвестициянын эң главный бул идея үчүн. То есть идея мощный болсо, действительно стреляющий болсо, инвестор табылат. Экинчи бул өзүң ушул чөйрөдө или какой-то бизнесиң болуш керек да. Кафе бизнес иштеткенсиң мурда, же действующий бизнесиң бар, какой-то оборот кылып атасың да, ошого карайт. Ошол учурда дагы инвестиция тартып чоңураак болот. Мисалы, бир айлык оборотуң, допустим, 2-3 миллион сом. Кафе иштетесиң, же болбосо какой-то бир фирма иштетесиң да. Анан ушу дополнительно дагы бир там ушундай бизнес ачкантам десең, инвестор ишенет сага. Үчүнчү, ушул идеяга участогуң болуш керек. Өзүңдүн участогуң же болбосо сенин партнерыңдын участогу, даяр уже участок бар. Сен айтып атасың, мына участок бар, и ушуга ушундай бизнес кылгантам, инвестиция керек десең, ошондо инвестиция тартканга, инвестор акча бергенге шанс көбөйөт да, 50%-га көбөйөт. Менде ушулардын баары жок. Демек, почти 0 да инвестиция тартыш. Бирок кылса болот. Бизнес планды азыр өтө детальный эмес, базовый эле жазыш керек го деп атам да. Анан эң главный бул визуализация. То есть визуально болуш керек. Даже бизнес планды 4 эле барак кылыш керек. Ал жакта эмне болот? Канча акча кетет? Эмнеге кетет? В общем, жалпы эмнеге кетет? Анан ал акча канча убакытта акталат, канча ай сайын канча доход түшөт, канча посещение болот, анан канча убакытта акча акталат, анан инвестор канча пайызын алат, ошол эле жазылыш керек да. Питчинг деп коет, бир абзац менен инвесторду кызыктырыш керек. Эмнеге кызыктырыш керек? Жана визуальный видеону көргөнгө да. Мисалы, бир абзац менен сен жазасың да, ушундай идея, ушундай доход болот, ушунча вложение кылыш керек. Все, ал айтат, четко, давай видеоң жөнөтчү дейт. Анан видеону жөнөткөндө ошо видеону көрүп вау болуш керек да. Анан айтат, все, есть дейт, видеоң жакты дейт, сонун презентацияң сонун экен. Если действительно ушундай болот, анан сурайт, анан сен эгер сурасаң, участок барбы? Сен канча, это уже все, считайте, что уже дело в мешке деп коебу. Албетте мага мисалы үйлөрдү, домдорду, квартираларды деле силерге сонун кооз кылып, сүрөткө тартып, журналын жазап, 3D кылып туруп сатып атпайбы, котловандан элечи. Ушундай эле да. То есть бул жерде визуализация, көбүнчө акчаны эмне эмеге вложение кылыш керек? Визуализацияга, 3D моделине вложение кылыш керек да. 3D модельдер менен сүйлөштүм, балдар менен бир $1000 жасап беребиз деди. Тиги жигит болсо $3000 деди да. Анан эми, конечно, бул жерде ал тараптан мен кызыгууну көргөн жокмун да. Мага жардам бергиси келгендей мындай ощущение болгон жок менде. Эгерде действительно идеяңыз жакшы экен, сизге жардам берейин деп акчадан эмес, просто жардамдан баштаганда, возможно, иштешип кетмекпиз.